Assalamu alaikum достор. Көптен бері YouTube'да көрінбей қалдық әлем, деп Қырғызстанға да келіп алдық бұйырса. Мен сілерге бүгін Қырғызстанда мына шул огородтогу атамның алмаларын көрсөтөйүн деп атам. Бұл алмалар шул менин эсимде 2004, 2005, 2006 жылдары тигилген. Биз анда кичинекей балдар элек. Ушул алмалардын баарын өзүмдүн байкелерим менен чогуу ушул огородко отургузганбыз. Мынакей азыр ушундай болуп гүлдөп, буюрса түшүмүн берип калыптыр. Мен так билбейм бул жерде канча алма бар экенин, бирок бир топ эле алма бар. Бардыгы буюрса гүлдөп сонун болуп калыптыр. Кыргызстанга ошо жаңы эле келдик, буюрса ушул биздин YouTube каналыбызда ошо айылдарды да кыдырабыз буюрса. Анан шаардан дагы эң сонун видеолорду тартып сиздерге чыгарып турабыз. Мен кече жакында эле ошо Instagramда айттым эле. Кыргызстанга келип шок болуп атам деп. Эмнеге шок болуп атканымды азырынча дагы деле айтпай турайын. Эми бул видео ушул өзүбүздүн алмаларды гана көрсөтөйүн деп чечтим эле. Эмнеге шок болгонумду мен өзүнчө бир түшүндүрүп берем. Могул жерде азыр могул мен турган жерде, мынакей ушул жерде мурда биз кичинекей кезде клубникалар бар болчу. Бир узуну 15 метр, туурасы бир 6-7 метр жерде кеч күздө тиги кар түшүп, кыш суук болгонго чейин кызарып быша берген өзгөчө бир клубника бар эле. Ал клубниканы эмнегедир иним өстүрбөй коюптур. Мынакей мынтип азыр жөн эле чөп өсүп калыптыр. Мен азыр мындай багаралап карап көрсөм, могул ошол менимче ушул клубниканын жалбырагы окшойт. Мынакей бул жерде дагы бир аз турат. Бул өтө сонун клубникалар болчу. Элекке каршы жок экен. Анан бул жерде биз кичинекей кезде ушул карагаттарды дагы жакшы өстүрчүбүз. Карагаттар гүлдөп, уже гүлү түшүп, мөмө байлайын деп атыптыр. Карагаттар ушул тетиги огороддун аягынан баштап ушул башына чейин болчу. Дагы деле ошо боюнча муну дагы карагат баягы чоңоюп, түшүмү берип, анан карып, бутактары жоон оруп кеткенде мөмөсү майдаланып кетет экен. Аны кайра жоондорун кесип, ошол эле жоондордун түбүнөн ичкеси өсүп чыгат дагы, кайра эле жакшынакай болуп барсайган чоң мөмө берип байлай берет экен. Мынакей азыр кичине карагаттар жашарып калыптыр. Мурда ошо кичине чоңоюп кеткен болчу. Азыр огороддун ошол тиги тарабында негизи дагы айдоо жери бар болчу. Аны дагы жөн эле чөп өсө турган кылып коюшуптур. Могу тарапта болсо бир аз айдоо бар экен. Иним бул жерге жер жемиш өстүрөм деп атыптыр. Мынакей могул жерге эмне өстүргөн атканын пока билбейм. Балким иним экөөбүз ушул жерге чогуу бир нерсе өстүрөбүз. Могул жерде болсо бул менин билишимче бул өзү ушу жапайы эле вишня. Кичинекей кезден бери эле бар. Анын ар жагында алчалар өсүп турат. Алар дагы жапайы, бирок менин эсимде ошо вареньяга деп атайын, сары кызыл болгон алчаларды терип келип варенье жасачубуз. Бул жака болсо иним малина алып келип өстүрүп атыптыр. Малинасы дагы баягы кеч күзгө чейин, кар түшкөнгө чейин быша берген малина экен. Кудай буюрса бул дагы өсүп кетсе жакшы түшүмүн берчүдөй. Айылда турмуш ушундай достор. Ысык көл областы, бул Түп районуна Балбай деген айыл болот. Кореядан келгенибиз 2 күн болду. Айылдын абасы эң сонун. Айылдыктардын жашоосу дагы Кудайга шүгүр жакшы буюрса. Мен ушул элдерге да таң калып атам кичине. Жашоо өтө кымбаттаптыр. Ошол кымбатчылыкка карабай
эмгек кылып тытынып поляга чыксак өздөрү жер айдатып жүрүшөт, трактор издеген киши көп. Кыскасы тиричилик эң сонун уланып жатат. Буюрса биздин YouTube каналыбызга дагы да болсо кызыктуу маалыматтарды чыгарып турабыз. Урматтуу достор, биз менен бирге болуңуздар ар дайым. Каналыбызга подписка кылыңыздар. Биз сиздер менен дайым кызыктуу видеолорду бөлүшүүгө даярбыз. Айылдын суусун карагылачы. Мындай шаркырап акат. Бул суу таза суу. Биз ушул арыктан суу алып иччүбүз. Азыр болсо колонкада суу бар акат. Колонкабыз дагы ошо бирок кичине бузулуп суу анча акпай аткан экен. А бул жерде эшиктин алдында инимдин гүлдөрү мынтип жыгачтан оградка жасап койгон. Жашоо ушундай айылда. Бул алмалардын көпчүлүгү кеч быша турган алмалар, тагыраагы кышкы алма деп коюшат. Азыр жакшы гүлдөптүр, бирок атам айтат, бал челекчилер жок, арылар жок, мындай чаңдашпай жатат жакшы деп. Анан суук болуп кар жаап ийбесе экен деп эле Кудайдан жакшынакай тиленип атабыз. Ато суук түшүп үшүк жүрүп кетсе, бул алмалар баардыгы гүлү үшүп кетет. Ошо менен түшүм бербей калат бул алмалар. Превосход деген алмалар, анан золотой ранит деген көпчүлүгү. Ал эми олар болсо бизде көлдүктөр, ысык көлдүктөр, буларды ашпурт дейбиз. Адабиятта бирок алмурут деп айтылат. Ушул алмуруттун талгарка деген түрү бул. Бул дагы өтө баалуу. Бирок кийинки жылдары эмнегедир ушундай бир оору болуп аткан экен. Ушул алмаларда, алмуруттарда тигинете тиги көрүнүп турса керек. Мондай болуп, жалбырактар соолуп өзүнөн өзү. Алмалар, алмуруттар өлүмгө дуушар болуптур. Өспөй калат экен дагырага. А бул жер болсо биз кичинекей кезибизде ушул жерде өсүп чоңойгон тоолор. Тиги түздө күн сайын футбол ойночубуз. Азыр болсо футбол ойногондо эле бала жок ал жерде. Ал жакта гол көрүнүп турат. Телефондон көрүнөбү билбейм азыр. Бул тоонун үстүндө болсо илгери эч нерсе жок болчу. Азыр Мегаком компаниясы, О компаниясы өзүнүн антенналарын ушул жерге койгон экен. Айылдын жашоосу мына. Кечке маал койлор келип, уйлар келип, элдер ошо малдарын түгөлдөп аткан учур. Бүгүн погода пасмурный биздин айылда. Ушул биздин айыл. Азыр дагы негизи бийигирээк чыгайын дедим эле, бирок убакыт болбой калды. Башка күнү дагы биздин кереметтүү тоолорду буюрса сиздерге көрсөтөбүз. Çöp çıkıp koylar jırgap aldılar.